дүйнө адабиятына өзүнүн терең ой толгоолору жана алардан кем болбогон салмактуу сөзү менен кирип келген. Чыгармалары чыгыш даанышмандыгы менен жуурулушкан кадимки түрк элдеринин мифтери менен бүткүл дүйнө окурмандарынын көңүлүн өзүнө тарта алган үлкөн жазуучу, улуу инсан, мамлекеттин жана коомдун жүрөгүндө жашап келе жаткан Чыңгыз Айтматов жөнүндө сөз кылуу оңой эмес. Кыргыз элинин улуу өкүлү, жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымын укпаган адам, кайталангыс чыгармаларын окубаган окурман болбосо керек. Анын ысымы 20-кылымда эл аралык деңгээлде өсүп келген дүйнө адабиятынын мыкты өкүлдөрүнүн катарында турат. Учурда көптөгөн адабият таануучулар Толстой, Достоевский, Фолкнер сыяктуу таанымал инсандардын катарына коюшууда. Анын чыгармалары дүйнөнүн 70тен ашуун тилине которулганы белгилүү. Жазуучунун чыгармалары бүткүл Орто Азия элдеринин адабиятына, ошондой эле тектеш тилдүү элдердин адабиятында да көркөмдүк сапатын сактап келе жатат. Эки Чыңгыз өмүр сүрдү бул унутчаак ааламда. Эки бир чоң из калтырды алар элге заманга. Экөөнү тең жалын менен өткөнү. Бири кылычы найза кезип, бири уруктан көктөдү. Экөөнү тең сан миллион болду жоолору. Экөөнү тең эске сактап калды кыргыз тоолору. Анын бири даңк көгүнө зордук менен тырмашкан, аалам теңин кан какшаткан баш колбашчы Чыңгыз хан. Экинчиси тирек кылган рухунун канатын, кара күчкө каршы койгон адамдыктын санатын. Ар жүрөктүн айлыңында изги ат болуп жанасың, эми Ала тоодон да зор Чыңгыз тоо болуп каласың.